УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев фармацевтикалык мафиянын бетин ачышканын кабарлады. Бул тууралуу ал Алай районунда 26 сентябрда УКМКнын жаңы имаратынын ачылыш аземинде билдирди. Биздеги дарылар бүгүнкү күндө эң азы 3 эсе, эң көбү 10 эсе кымбат сатылып атыптыр. Мунун бардыгын атайлаган, даярдалган адамдар, биздин мамлекеттик кызматкерлер менен чогуу, биздин врачтарыбыз менен чогуу, чоң мафия түзүлгөн. Мына ошол мафияны азыр бетине ачтык. 3 эсе 4 эсе бааларын көтөрүшкөн. Бул дарылардын ичинде жанакы иммуносупрессорлор кирчиле, онкологияга жардам бере турган дарылар кирчиле. Бир ооруканада, бир областта бир дары 10 сом болсо, башка областта ошондой эле дары 100 сомдон сатылып калчу, же 50 сомдон сатылып алынчы да жанакы ооруканалар менен. Тактап айтканда, атайын кызмат тарабынан чиновниктер калкалап дарыларды кымбат саткан фарм компаниялар аныкталган. Чайкоочулук кылган фарм компаниянын жетекчиси кармалгандыгы да анык болду. Ал адам Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен УКМКнын тергөө абагында кармалгандыгы белгилүү болду. Бир катар компаниялар дары-дармектерди ашыкча кымбат сатууну көздөгөндүгүн маалымдады. Маалыматка ылайык аталган факты боюнча сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, бул компаниялардын кеңсеси жана кампалары тинтүүгө алынган. Тинтүү учурунда кошумча бухгалтерия бар экендигин тастыктаган финансылык документтер алынды. Ошол эле учурда булар мамлекеттик органдардын айрым кызматкерлеринин колдоосу менен салыкты жашырышканы аныкталды. Сырттан алынып келинген дары-дармектердин чыныгы баасын жашырып, чайкоочулук кылышкан. Муну менен бюджетке салык төлөмдөрү түшпөй, зарыл болгон дарылардын баасы негизсиз жогорулатылган. Муну менен катар фармацевтикалык компаниялар мамлекеттик органдардагы кызмат адамдары менен жең учунан сүйлөшүп алып, салыктан качуу максатында өлкөгө ташып келген дарылардын чыныгы баасын жашырып келишкен. Дарылардын качествону да караш керек. Ар кандай качестволор болот. Бывает, что жардам берет, бывает, жардам бере албайт. Ким билет анын кандай дарылар келет. А то, что баасын завышать эткени туура. Карапайым элге азыр кымбат дары алган кыйын эле да, азыр деген жумуш жок убагы болуп атат. Кээ бирөө кыйналып атат. Ошон үчүн аны деген дарын деген көзөмөлдөш керек, бирдей баада болуш керек. Бул жакыр элдерге кымбат дары алыш, дарыланыш өтө кыйын, невозможно болуп калбады. Анан туура эле кылышат, текшерсин. Энди азыр врачтардын баары ушундай болуп алыптыр. Баланы аптекага барсаң, мен айтты десең берет. Баландай дары деп коет. Анан жан керек да. Ошого барасың, анан ошону берсе, анын асмандын башы болуп чыгат экен. Экинчиге барсаң ал арсан турат, алайын деп коркосуң, тигил айттыр ошону алайын депчи. Анан бул бизнес болуп калат. Бул жерде айылдын ден соолугу менен ыйманы жокто ойноп атат да. Бул факт аталган мекеменин саламаттыкты сактоо системасындагы коррупцияны жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында аныкталган. Саясаттануучу Айнура Арзматова УКМКнын уурларды калкалаган атка минерлерге катаал чара көрүү аракетин колдоого алды. ГКНП баштап аткан иш-чаралар мен ойлойм ушу чоң мындай процесстен мындай башталышы деп ойлоп атам да. Себебинен Қазір биздин мамлекет мындай кандай стратегический курс алды. Жана социальный пособияларды сыртты келген гранттардан албай, мындай ички ресурстан табыш керек деген ошондо чоң максатты коюп атат да. Анан ошол багытта азыркы башталып келаткан жанагы фарм компаниялардан башталып келатыр. Ошол мен ойлойм да жакшы иш деп. Иликтөөнүн жүрүшүндө бул компаниялардын саламаттыкты сактоо системасы аркылуу акчалай сыйакы үчүн импорттолгон кымбат баалуу дары-дармектердин аналогдорун таратуу менен мыйзамсыз соода ыкмаларын жана адилетсиз атаандаштыкты колдонууга катышкандыгы боюнча далилдер алынган. Себебинен мо фарм компаниялар былтыр жанагы пандемия мындай чокусунда чыкканда өзүнүн мындай кандай десе мындай аябай жаман көрсөтүштү да. Ошондо элдер өлүп атса, бир жагынан, экинчи жагынан алар мындай тиги дарыларды тиги асмандын башына бааларын чыгарып койгон, мындай адамгерчиликке жатпайт деп мындай ошондой баа бергенде коомчулук. Чек арадан өткөргөндө bir 20 коробкадай каттаса, калган bir 50 коробкадай каттоо жок өтүп кетчү. Ошол себептен мамлекетке мындай сапаты кандай, жакшы, жаманбы, ишил контрабанда жолу менен көп эле дарылар өтчү. Бул жагын азыр
карап аткан иштерде ушул суроолор барбы же жокпу, аны да аныкташ керек да. Учурда тергөө ишинин алкагында фармацевтикалык компаниялардын мыйзамсыз ишинен мамлекетке канча зыян келтирилгендиги эсептелүүдө. Ошондой эле бул кылмышка күнөөлүү адамдар такталууда. Аларга да тергөөнүн жыйынтыгында юридикалык баа берилет. Алтынбек Бекторов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.